Дастан Бекешев 2009-жылы бул үй алган. Азиздер коомунан бир комнат. Өзү майып, аялы да майып болчу. Анан өзү үйлөнгөндөн кийин 2009-жылы үй берди буларга. 2010-жылы депутат болду. Депутат болгондон кийин эле бул ошол 2011 болсо керек, 2012-жылдары ажырашты сразу эле. Уже тиги майып аялы менен жашабайм деп эле ажырашып кетти. Ажырашып, анан ошол ортодорунда чатак болсо керек, үй бүлөлүк. Үй негизи Дастан Бекешевдин өзүнө берилген болчу. Аялына берилген эмес эле. Ошол жерде турган эмес болчу аялы. Анан бирок ошол жерден эле кандайдыр бир себеп менен эле үй берилди. Үйдүн токтому аялынын намына жазылып калыптыр. А биз ошол кезде билебиз да үй кимге берилген. Тизмени көтөрсөк эле токтом кайра жазылыптыр. Көчүрүлүп уже 2012-жылы. Ошондон баштап азыр ошол ызы-чуу башталып, эл көтөрүлүп дегендей маселе ошондон чыккан. Анан азыркы күндө ошол аялынын үйү арестте, биринчи аялынын үйү арестте турат. Тергөө жүрүп атат дагы эле. Анан бул өзү андайын үйлөнгөн аялы кундуз болсо керек, Американын жараны экен. Ошол батыш жактан көп жардам алат. Ошол жакка таянып алып эле бул аябай неметип атат да. Анан популист, шантажист. Бул кандай кылып атат? Көп адамдардын бардыгыңарга айтат элем, депутатың болобу, ким Дастан менен иштешкен болсоңор, өзүңөргө этият болбосоңор. Госрегистрге депутаттык запростор жөнөтө бериптир ар кимдин эле. Мунун канча мүлкү бар, эмнеси бар деп эле. Анан ошолорду алып эле, анан кайра мына мага элдер кайрылып атат, сенин момчо мүлкүң бар экен, сен налог төлөдүң беле, сен эмне кылдың эле, сен кантип алдың эле деп ар кимди коркутуп, үркүтүп, акча берип кутулмайын, ошентип эле тажатып эле ар кимди тукуруп, өзү мен бул жерде бай өзү кылбайт да, бул өзүнүн атынан өзү депутат болсо кыла албайт да. Өзүнүн подручныйлары бар. Ошентип кылып жүргөн. Эгер эч ким такыр буга акча бербей, моюн сунбай койсо, атайыз митинг заказ кылып, митинг уюштурган. Майыптарга заказ кылып, силер уюштургула, монтип деп. Ошондон аягынан бизде чатагыр болуп кетип, азыркы күнгө чейин азиздер коомунда ызы-чуу болуп соттошуп жүрөбүз. Анан мунун биз азыр так эмес маалымат болуп атат, муну такта билик деп атабыз. Ломбардтары бар экен, ломбард ачкан дейт. Өзүнүн туугандарына каттатып койгон. Өзүнүн баягы азыркы күндөгү так эмес маалыматтар боюнча 17 курулуш объектиси бар, недвижимость. Бул жана офистик, подвалдык помещениялер, жана этаж үйлөр дегенде жерлерде ал туугандарына каттатып эле койгон. Анан өткөндө мен өзүм дагы Facebook баракчама жазып сурап атпаймынбы, суроо салдым да, ушу көзү майып жаш деген депутат ушунча жесе, анда көздүңөр канча жедиң экен ушу. Ушул 2010-жылдан 2020-жылга чейин депутат болгондо ушунча. Бул башында эл катары эле, кадимки эле майыпта эле, майып болуп эле, күн помошко ун талкан келсе, очередте талашып эле жүрчү. Бул эч кандай эле бир элитолу качан эле коюп калган билбейм. Апасы подъездтерди жууп, уборщица болуп акча чогултчу айына 30 сомдон ар бир квартирадан. Анан эле ошентип эле жүргөн киши эле мен момчо мүлкүм бар, анан мен башында эле түптүү болчу, анан бизнес кылдым десе, бул кандай алтын балкар болгон, жал кандай бизнескен көрсөтүп койсун. Бүт кыргыздар ошо бизнести кылып баарыбыз бутубуздан туруп кетели. Бул көз көрүнүп турат го, ушул адамдын жашоосунан эле билинет да. Бул жерде баягы көрө албаткычы эч тарлык эмес, просто таң калат экенсиң да, ушул майып адам ушинтип ушунча неметип аткандан кийин майып эмес, соо адам канча жеп атты экен. Азыркы заманда биздин мына кагаз, мыйзам, закон, кагазың жок деп эле кагазды барып алып далилдеп беренсең же бербейт экен госрегистр. Азыр буга кылмыш иши козголот Дастан Бекешевке негизи. Мунун азыр минтип сүйлөп аткан себеби жөн жерден эмес. Бул тигини сындап, буну сындап аткан неметкени бул жөн эмес, бул тактика. Себеби бунун Дастан Бекешевдин үстүнөн кылмыш иши козголот, анткени биз майыптар көппүз. Биз аябай каршыбыз. Мына канча жылдан бери мунун аркасынан жүрүп, далай далилди чогулттук. Кылмыш иши козгоп турабыз. Биз кылмыш иши козгоп турганда бул эмне деп чыгат? Мына мен сын айтып койсом, мага кысым кылып атат деп чыгат. Аны ким силер мына жарандык коом силер деле билбейсиңер да, сырттан карап турганда ойлойсуңар да, Дастан Бекешев көчөгө КМ менен сындап койду эле, бүгүн иш козгоп аттыр деп ойлоп каласыңар да. Биз бул жерде 6 жылдан бери инвалидтер сабашып, кубалашып, мунун аркасынан түшүп, сарызине чөп салып, далил чогултуп жүргөнүбүздө кимге кызык? Мына азыркы күндө 48 майып ушул жерде эмет көрүп талап кылалы деп атабыз, иш козголсун буга. Себеби бул керек болсо ушул адамдардын WhatsApp жазууларын, жанагы WhatsApp'тен түшүнгөндөн коддорун алып алып туруп, сообщенияларын бери копировать этип ушуга чейин киришкен экен да. Мунун далилдери да бар. Мунун үстүнөн иш козголот, муну майыптар биз козгоп турабыз.
Анан биз козготуп турганда бул эмне деп чыгат? Мен мына бийликти сындап койсом, мына менен ККМны камчык ташып сындап койсом, мени камап атат, мени иш козгоп атат деп чыгат. Бул ошондой тактика кылайын деп байма-бай акыркы күнү сын айтканын күчөттү. Эгер ошондой патриот болсо, эмне үчүн мына 20-жылга чейин унчукпай отурду? Эмне үчүн ошол 2014-2015 жылдары айтып чыккан жок? Атамбаевдин убагында айтып чыккан жок. Мына Атамбаев ошол жерде Бекешев айтып атат го, күч структураларына салынып атат үйлөр, анан тиги мага жетимдер келет, анан майыптар келет, эмнеге ошого салбайсың? Эй, Бекешев, Атамбаев 2014-жылдан баштап салганда жалаң ГКМБ менен ГКМБ, прокуратура, МВДга 600 квартира салды. Атамбаев 600дөн ашык. Эмне үчүн ошондор чыгып айтпайсың? Эй, Алмаз Шаршанович, буякта майыптарга деле берип кой, жетимдер келип атат. Эмнеге ошого айтпайсың? Жок, азыр келип бунун үстүнөн мына деп иш козголот деп атканда ар кайсы теманы таап көтөрүп чыгалат. Бирде чыгат 5000 сом айлык алалы деп. Андай болсо анда 2012-жылы эмне чыкпайсың, анда 5000 сом менен иштеп бербейсиң. Күнүң бүтүп, уже паровозуң келип калганда чыгып алып анан популизм кылбай. Буга чейин иштеш керек эле. Мындан ары сайраган сагызган ал жөн эле баланын сөзү да. Ошон үчүн бул тактика деп белгиле, бул жөн эле оюн. Жанагы далилдер менен кылмыш иши козголот деп атпайсызбы? Ооба. Ошол далилдерди так айтып бере аласызбы? Эмне далилдер? Далилдер жанагы үйдүн токтому боюнча бул бир. Экинчиден бул адамдардын жеке жашоосуна киришүүсү, депутаттык укугунан пайдаланып запросторду ар кайсы жакка жөнөтүп, кимдин үй мүлкүн тактаттыргандыгы. Мунун кандай иши бар эле? Бул Кыргызстанда үй мүлк деген болобу, кандай менчик деген бул конституцияда корголуу. Муну сот гана запрос жөнөтүп ала алат. А бул эмне үчүн өзү эле депутаттыгынан пайдаланып ала берген? Жанакындай мына WhatsApp менен сообщение жасоо, телефон жазуулушулар бул жеке жашоо, бул секрет. Буга бул кылмыш кодексине көрсөтүлгөн. Бул эмне үчүн ошолорду алат? Кандай акысы бар? Ошонун бар мына далилдер. Ушунун баарын ушулардын негизинде козголот. Бул өзү депутат болуп туруп, азиздер коомунун башкаруу мүчөсүнө дагы мүчө болуп кирип алган. А негизи бул депутаттын статусу боюнча мыйзамга туура келбейт. Муну биз Атамбаевдин убагында да ырдап да жүрдүк, сайрап да жүрдүк, уккан жок. Сооронбайдын убагында да айттык, уккан жок. Мына азыр эми бул сезди. Бул баягы крышасы жок, муну коргобойт. Садыр Жапаров муну коргобой турганын билди. Өзүң чечтеп койду, бар майыптарың менен деп. Анткени бул Садыр Жапаровга да кирген да. Немеге? Приемга кирип шайлоонун астына жолугуп. Жакшылап подход кылып көрсө өтпөй калды окшойт, пактасы жакшы коюлбай калган окшойт. Сен майың менен ар жакка баягы чүкөңдү алыс барып ойно деп койсо керек. Анткени ошондон кийин эле бул өзүнүн тарапташтарын издеп, тиге чуркап, буга чуркап, Текебаевге барып чуркап. Бул каякка барып чуркаса мен ошонун аркасынан бирден снаряд атып коюп мен жатпаймынбы. Кайсы депутатына барса, ошону мен бомбалап коюп, что Бекешев кимге жакындаса ошол менин душманым. Муну илгери биз Дастансыз парламент деген акция өткөргөнбүз 11-августта. Кайсы чиновник болобу, министриң болобу, сотуң болобу, депутатың болобу, Бекешев менен кимиң байланышып союзник болсоң, ошол биздин майыптардын душманы. Кыргызстанда 163 000 инвалид бар. Бул мандатыңар дагы коргой албайт, ник приказыңар да коргой албайт. Депутаттардыңар, биздин майыптар эч кимден коркпойт. Ошон үчүн мен кылган өтүнүчүбүз ушу. Бекешев менен болуп аткан биздин чатагыбызга силер киришпегиле. Биз буга кылмыш ишин козготобуз. Бул албетте саясий оюн кылып айтып чыгат, мен анан ташыйып, анан тиги иш козготуп. Бул эмес, бул бийлик эмес. Бул бийликке жеткирбей эле мунун өзүбүз эле сазайын берген атабыз. Бул ошонун алдын алып, азыр тим эле укмуш сайрап, тияка чыгып патриот болуп атпайбы, бияка чыгып патриот болуп. Жанагы айтып атпайбы? Буга чейин эмне сүйлөбөйсүң андай болсо? Атамбаевдин убагында эмне деп чыкты эле бул? Көтөргөн маселелери. Детский питанияларды отмена кылалы. Детский питанияга. Немелерди, оң рулдуу машиналерди киргизели. Мына Бекешев менен эмне үчүн уруштук биз? Сени биз майыптар депутат кылып шайлаганбыз. Сага праворульный машинанын эмне кереги бар? Акыркы немеси соц тармактарга чыккан, соц тармактарда пикир жазган, сын айткандарга 20 000 сомдон кем эмес штраф салыш керек деп закон иштеп чыккан. Анысы өтпөй калды. Жанагы Улуу Ата Мекендик согушта немистер тарапта согушкан. Түркистанская легион бар болчу. Немистерге кошулуп кеткен. Ошолорду ветерандарга теңейли. Ошолор деген ушу маселени иштеп чыккандан ушул да. Дастамбек ошол адамдардын бири ушул. 2 700 000 сом жогорку кеңештен суда алды бул. Үйүм жок деп заявление жасап. Ошол кезде спикер Ахматбек Келдибеков буга 2 700 000 сом берген 5%. Жогорку кеңештин спикердин фондунан. Бул ошондой мошенничествосу бар мунун.
Оң рульдүү автомашиналар жөнүндө дагы мунуку көп, мунун былыктары көп жерде чыгат. Биздики көбүнчө бийликтен кеткенден кийин айтылат эмеспи? Эми азыр Кудайга шүгүр жакшы эле материал топтоп койдук.